Кашка суу айыл аймагы. Кашка суу айыл аймагы республиканын борборунан 879 километр алыстыкта, деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан тоолуу, климаттык шарты татаал аймак болуп саналат. Бүгүнкү күндө аталган айыл аймактагы кожолуктун саны 2113 түтүн, жашаган калктын саны 9245 адамды түздү. Кашка суу айыл аймагынын карамагында ачык суу, бурган суу, жайылма, кабык, каракабак жана Кашка суу айылдары жайгашкан. 2019 жылы жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү 24 миллион 675 миң 800 сомду түзүп, айыл өкмөт кызматкерлеринин айлык акысы 8 миллион 290 миң 895 сом, социалдык фондко чегерүүлөргө 1 миллион 282 миң 170 сом, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга 4 миллион 843 миң 777 сом, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 4 миллион 82 миң 600 сом, коммуналдык чыгымдарга 1 миллион 501 миң 114 сом, пособия жана социалдык жардамдарга 970 миң 500 сом, ар түрдүү чыгымдарга 225 миң сом чыгымдалган. Тоо инвестициялык компаниясы Кайди жоопкерчилиги чектелген коому менен айыл өкмөтүнүн ортосунда 20 миллион сомдук келишим түзүлүп, келишимдин шарттарына ылайык пландалган көлөмдөгү кен таштарын толугу менен чыгара албай калгандыктан, быйылкы жылы 10 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Бул каражаттан 5 миллион сом Кабык айылына келүүчү Кызыл Үңкүр каналына тракторлорду алуу үчүн өздүк салымга 700 миң сом, ачык суунун таза суусуна 1 миллион сом, Каракабактын көпүрөсүнө 200 миң, проектилерди даярдоого 1 миллион сом, электр товарларына 250 миң, жардамдарды көрсөтүүгө 300 миң сом, Бурган суу айылындагы ФАПтын курулушуна 600 миң сом, күйүүчү майга 400 миң жана көчө жарыктарына 450 миң сом жумшалды. Кашка суу айыл өкмөтү 65% дотацияда туруп, жергиликтүү бюджеттин тартыштыгына карабастан, элди социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүүдө жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорду тартып, бир нече курулуштарды оңдоп түздөө иштерин аткарып келүүдө. Ачык суу айылы 596 кожолук, 2580 адам жашаган бул айылда быйылкы жылы сметалык баасы 2 миллион сомду түзгөн ичүүчү таза суу 4 километр аралыктагы Жамбулак жайлоосунан тартылып келип, айылдын 5 жерине колонкалар орнотулган. Учурда жергиликтүү эл таза суу менен камсыз болду. Ал эми Аристин каржылык колдоосу менен айылдагы Така жана Кара суу көпүрөлөрү курулду. Көпүрөлөрдүн курулушуна Арис тарабынан 751 миң 274 сом берилип, 118 миң сом өздүк салым чегерилген. Мындан сырткары жандыкты зыянсыздандыруу үчүн Аристен 696 миң 940 сом, өздүк салымдан 55 миң сом каржыланып, ГУПка куруу долбоору тендерге берилди. Айылдагы балдар бакчасынын коопсуздугун сактоо үчүн жана балдарга татыктуу тарбия берүүдө заманбап техникалар менен жабдуу максатында демөөрчүлөр тарабынан бакчага видео байкоо камералары орнотулуп, балдардын коопсуздук маселеси чечилген. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу үчүн ачык суу айылынын ичин аралап өткөн жалпысынан 1470 метр сайларды суу жана сел ташкындардын калдыктарынан тазалоо иштери жүргүзүлүп, тазалоо иштерине 2,5 тонна күйүүчү май сарпталды. Бурган суу айылы айылдагы кожолуктун саны 99, калктын саны 454 адам. Бурган суу айылы жаңы конуш болгондуктан муниципалдык жана социалдык объектилер эми гана курулуп баштаган. Былтыркы жылы айылда медициналык пункт ФАП ишке берилген болсо, быйыл калкты электр жарыгы менен толук кандуу камсыз кылуу ишке ашырылды. Райондук РЭС тарабынан 250 миң сомдук подстанция коюлуп, көчөлөргө стандарт столбалар орнотулду. Ал эми калкты таза суу менен камсыз кылууда мамлекеттик курулуш ишканасы тарабынан долбоорлор даярдалып, каражат маселесин чечүү иштери жүрүп жатат. Жайылма айылы. Жайылма айылында 911 адам, 207 кожолук жашайт. Айылды түнкү жарыктандыруу менен камсыз кылуу проектилери даярдалып бүтүп, бүгүнкү күндө тендерге берилүү үстүндө турат. Долбоор боюнча негизги көчөлөргө толугу менен түнкү жарыктандыруу чырактары орнотулуп, жергиликтүү бюджеттен жана социалдык пакеттен каржыланууда. Ошондой эле Агахан фонду менен биргеликте газ талаасындагы айыл тургундарынын айдоо жана айыл чарба жерлерине узундугу 3,5 километр 600 миң сомдук каражат иштетилип, канал казылды.
Мындан сырткары Жайылма орто мектебинде демөөрчүлөрдүн, мугалимдердин жана айыл өкмөтүнүн колдоосу менен мектеп имаратына видео көзөмөлдөө камералары коюлуп, толук кандуу ишке берилди. Камераларды орнотууда элдик салымдан 36 миң сом, демөөрчүлөрдөн 20 миң жана айыл өкмөттөн 54 миң сом каржыланды. Кабык айылы. Айылда 246 кожолук, 1048 адам жашап келет. Кабык айылында көп жылдан бери көйгөй болуп келген таза суу жана сугат суулары чыгарылып, элдин жашоо турмушун бир кыйла жеңилдетти. Айылдагы таза сууну чыгарууда сметалык баасы 9 миллион 600 миң сомдук долбоор ишке ашырылып, 11 километр аралыктан тартылып келген учурда айылдын негизги 4 жерине колонкалар коюлуп, элдин пайдалануусуна берилди. Мындан сырткары 5 километр аралыктан атайын мал жандык ичүүчү суу чыгарылып, 250 миң сом каражат жумшалган. Аталган иштерди аткарууда каржылык муктаждыктар жергиликтүү бюджеттин жана социалдык пакеттин эсебинен чечилди. Чет элдик инвесторлорду тартуу менен Кабык айылында түнкү жарыктандыруу, мектептин айланасын тосуу иштери жүргүзүлдү. Түштүк Кореянын Койка долбоору тарабынан 1 миллион 742 миң 500 сомдук инвестиция тартылып, жергиликтүү бюджеттен 225 миң 109 сом, элдик салымдан 25 миң сом каражат сарпталды. Түнкү жарыктандырууга Койка долбоорунан 1 миллион 289 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 125 миң сом каржыланып, 1800 метр узунлукта түнкү жарыктандыруулар ишке берилди. Ал эми мектептин айланасын тосууга Койка долбоорунан 453 миң 500 сом, жергиликтүү бюджеттен 100 миң 900 сом жана элдик салымдан 25 миң сом акча каражаты каржыланды. Кызыл үңкүр каналы. Каналдын жалпы сметалык баасы 43 миллион 801 миң 161 сомду түзүп, социалдык пакет тарабынан каржыланат. Бул проектини тендерден ОСО Бекстрой компаниясы утуп алган. Быйылкы жылы аталган проектиге социалдык пакеттен 5 миллион сом акча бөлүнүп, суу сактагычтар жана 1 километр жерге трубалар орнотулду. Аталган долбоор бүтсө, бүтүндөй айылдагы айдоо жана сугат жерлери суу менен камсыз болот. 162 кожолук, 788 адам жашаган Каракабак айылында быйылкы жылы заманбап балдар бакчасы бүткөрүлүп, ишке берилүүнүн алдында турат. Балдар бакчасы 30 орундуу, жалпы сметалык баасы 6 миллион 907 миң 877 сом. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 150 миң сом, райондук өнүктүрүү фондунан 4 миллион 757 миң 877 сом каржыланды. Бакчанын курулуш иштери толугу менен аяктап, жакын арада колдонууга берилет. Каракабак айылынын Шороо жайлоосуна 10 километр аралыкты камтыган суу түтүкчөлөрү курулуп, элдик жайыттагы суу маселеси чечилди. Долбоорго Арис тарабынан 2 миллион 941 миң 470 сом, жергиликтүү бюджеттен өздүк салым эсебинде 259 миң 588 сом акча каражаты жумшалды. Ал эми айыл жашоочуларын жайытка өтүүчү көпүрөнүн айланасын тосмолоп, суу жана сел ташкындарынан сактоо үчүн 2 жылдан бери дамба куруу иштери жүргүзүлүп келет. Быйыл да дамбаны бекемдөө иштери жүргүзүлдү. Кашка суу айылы. Кашка суу айылы айыл аймагынын административдик борбору. 803 кожолук, 3464 жаран туруктуу жашап эмгектенген айыл. Кашка сууда 2019 жылы көп жылдан бери бүтпөй келген балдар бакчасы бүткөрүлүп, элдин колдонуусуна берилди. Аталган бакчанын сметалык баасы 10 миллион 63 миң 247 сомду түзүп, жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 435 миң жана райондук өнүктүрүү фондунан 8 миллион 628 миң 247 сом каржыланды. Замандын талабына ылайык курулуп, 50 орундуу бакчада учурда 20дан ашуун жарандар жумуш орду менен камсыз болду. Айылдагы таза суу маселеси таза суунун долбоор боюнча жалпы баасы 15 миллион 50 миң сом. Буга чейин курулуш иштерине жергиликтүү бюджеттен 9 миллион 400 миң сом которулуп берилген. Быйылкы жылы айыл ичиндеги көчөлөрдөгү курулуш, казуу жана суу түтүктөрүн көмүү иштери толугу менен аяктап, келерки жылы толугу менен бүткөрүлүп колдонууга берилери пландалууда. Мектеп жалпысынан 375 орунга ылайыкталган, сметалык баасы 78 миллион сом. Мектептин курулушу мамлекеттик бюджеттин каржыланганына байланыштуу стратегиялык пландын негизинде жыл сайын белгиленген өлчөмдөгү каражаттар бөлүнүп, курулуш иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин мектептин курулушуна 10 миллион сом акча каралып, 9 миллион сомдук жумуш аткарылган.
Кашка Суу айылында быйылкы жылы проектлери бүткөрүлүп, тендерге берилген объектилер: спорт залды капиталдык оңдоодон өткөрүү, заманбап душ, ажаткана, аялдардын жана эркектердин кийинүүчү бөлмөлөрү, ысык суу, муздак суу менен жабдылышы, суу сактагычтар менен бирге долбоор боюнча жалпы сметалык баасы 9 миллион сомдук курулуштун керектүү документ иштери такталып, тендерге берилүү үстүндө турат. Ушул эле сыяктуу тендерге берилүү үстүндө турган Жайыт комитети жана Арис менен биргеликте 751.940 сомдук губка куруу долбоору даяр болду. Аталган долбоорго өздүк салым эсебинен жергиликтүү бюджеттен 55 000 сом каржыланган. Суу ташкындарынан мал жандыкты жана жарандарды коргоонун алдын алуу үчүн Кашка Суу дарыясынын жээктери 800 метр, ошондой эле базар участкасындагы Кызыл суунун жээги 120 метр аралыктары тосулуп, бул иштерди жүргүзүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарабынан 1 тонна 700 литр айыл өкмөтүнүн эсебинен күйүүчү майлар иштетилди. Ал эми жылдын башында Арис жана Жайыт пайдалануучулар бирикмеси менен биргеликте 1 миллион 92 миң сомдук, анын ичинен 450 миң сом өздүк салым кошулуп, МТЗ 82 трактору, өздүк салым 450 миң сом, жалпы баасы 1 миллион 822 миң 860 сомдук МТЗ 892 2 экскаватор трактору жана 592 миң 500 сомдук жалпы баадагы 269 миң 100 сомдук өздүк салым менен рулон подборщиктери алынып келинди. Жогоруда ар бир айылдын өнүгүшүнө багытталган иш-аракеттер болсо, ал эми айыл аймактагы коомдук жана маданий иштер да артта калган жок. Даталуу күндөргө карата карылар күнү, майыптар күндөрүндө карылардан жана майыптардан кабар алып, аларга моралдык жана материалдык жардамдар дайыма көрсөтүлүп келет. Мындан сырткары Нооруз, 8 март, балдар жана энелер күндөрү, ошондой эле чыгармачыл жаштардын, энелердин жана мугалимдердин салтанаттуу иш-чаралары уюштуруп өткөрүлүүдө. Ал эми айылыбызды дүйнөгө тааныткан Ленин чокусу туризмдин өзгөчө булагы болуп саналып, жыл сайын аталган чокунун астында туристтерди тартуу жана жергиликтүү эл менен туристтердин өз ара мамилелерин чыңдоо максатында фестивалдар уюштурулууда. Баяндалган бул иш-аракеттер токтоп калбастан, айыл өкмөттүн, айылдык кеңештин көзөмөлүндө, райондук администрациянын, республиканын жана инвесторлордун жардамы менен мындан ары да жигердүү уланып, элибиздин көйгөйлөрү толугу менен чечилерине ишенебиз.